Апта сайын спорт нешин көрсөтүүсү сиздерди Казакстандагы жана дүйнөдөгү негизги спорт жаңылыктары менен кабардар кылат. Биз чоң турнирлерди көрсөтөбүз, таанымал каармандарды табабыз жана биз өлкөдөгү спорттун мыкты аренадагы эшигин ачабыз. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз аскага чыгуу боюнча улуттук команданын машыгууларына барып, үстөл үстүндөгү теннис боюнча казакстандык мыкты оюнчу Кирилл Герасименко менен маектешмекчибиз. Ошондой эле эмне үчүн триатлон темирдей чымыр адамдардын спорту деп аталаарын билебиз. Казакстанда аскага чыгуу өзүнүн калыптанып калган салттарына ээ. Бизде Азия чемпиондору менен дүйнөлүк биринчиликтердин жеңүүчүлөрү бар. Жакында эле бул спорт түрү Олимп оюндарынын катарына киргизилип, 2020-жылы өтө турган Токио оюндарына катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Эми биздин аскага чыгуучулар Олимпиадага катышууну мерчемдеп жатышат. Бирок бул үчүн алгач Азия оюндарына ийгиликтүү катышуу керек. Аскага чыгуучулар альпинисттерден айырмаланып, жер бетинен эң жогорку чегин багындырууну көздөшпөйт. Алардын милдети атайын белгиленген маршрутту аз убакыт ичинде басып өтүү. Расмий мелдештерде ар бир көзирме мааниге ээ. На азиатских играх в первую очередь у нас есть шанс. Азия оюндарында бизде эстафета боюнча мүмкүнчүлүктөрүбүз жогору. Биринчи 3 илтик күчтүү жигиттерден турат. Атаандаштар дагы абдан күчтүү. Мисалы бизде бир багыттагы 5 мүнөт 48 секундалык рекордубуз бар. Индонезиялык 10 спортчу болсо 5 мүнөт ичинде чуркашат. У них 10 человек из сборной бегут пятерку. Азия оюндарында өлкөнүн атынан негизинен жаш, бирок намыскөй спортчулар чыгышат. Анастасия Постоянка үчүн скалодромдо машыгуу жөнөкөй эле хобби болчу. Эми болсо бул жашоо мүнөзүнө айланган. У меня папа работал. Менин атам курулушчу болуп иштечү. Анын жетекчиси уулун ушул спорт түрүнө бериптир. Анын атам жетекчиси менен кеңешип, инимди дагы ошол жака беришти. Ал анда болгону 4 жашта болчу. Иним мелдешке катышканда чогуу барып көрүп, абдан жагып калды. Ал 6 жылдан бери бул спортто болсо, мен 5 жылдан бери машыгып келем. 2005-жылы мен Азия чемпионатына катышып, жаштар арасында 1-орунду алгам. Это молодежные соревнования были. Молодежь у нас достаточно сильная. Бизди жаштар абдан күчтүү. Балдар спорту дагы өтө өнүккөн. 20-25 жашка чыккандан кийин күчтүү спортчулар акча табуу зарылчылыгынан улам спортту таштап кетип калышчу. Потому что, кормиться надо же. Учурда өлкөдө аскага чыгууга болгон кызыгуу дүйнө жүзүндөгүдөй эле кайрадан жанданууда. Спортчулардын кыялы орундалып, олимпиадалык лицензия үчүн күч сынашууга мүмкүндүк жаралды. Бирок оюнга катышуу укугу үчүн тандоо катуу болмокчу. Токиодогу олимпиаданын медалдары үчүн болгону 60 скалалас күч сынашмакчы. Скалолазание, мы немножко отстали от международной арены. Аскага чыгууда биз эл аралык майдандан бир аз артта калдык. 2010-2011 жылдары биз жакшы ийгиликтерге жетип, дүйнө биринчилигинин жеңүүчүлөрү чыккан эле. Ошондо мен Азия чемпиону болгом. Негизи эле курама жакшы жыйынтыктарга жетише алган. Анан эле бир учурда биз төмөн түшө баштадык. Мурда бизге мамлекет тарабынан каржылоо жок болчу. Анда федерацияга 2,5 миллион каражат бөлүнсө, азыркы күндө 25 миллион берилет. Сейчас хоть как-то если раньше было 2,5 миллиона на федерацию выделялось, то сейчас уже хотя бы выделяется 25 миллионов. Аскага чыгуу бүгүнкү күндө Астанада, Алматада, Карагандада жана Чимкентте жигердүү өнүгүүдө. Бул спорт түрүнүн өнүгүүсүнүн пайдубалы болуп, скалодромдор менен мыкты машыктыруучулардын бар болушу эсептелет. Машыктыруучулар жаатында өлкөдө көйгөй жок. Көрсөтүүдө мындан ары Кирилл Герасименко жарандыгын алмаштыруу боюнча сунуштар, өзүн өнүктүрүү жана өлкөдөгү үстөл үстүндөгү теннистин келечеги тууралуу айтып берет. Өткөн жылдын аягында Герасименко казакстандыктардын арасынан биринчилерден болуп, үстөл үстүндөгү теннис боюнча мыкты оюнчулардын 100-дүгүнө кирген. 2018-жылы Кирилл өзүнүн жеңиштеринин аркасы менен алдыңкы 30 мыктынын катарына кошулган. Кирилл, саламатсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Все хорошо. Дома супер. Саламатсыздарбы? Бардыгы эң сонун. Көптөн күткөн эс алуумду алып, үйүмө келип, үй бүлөм менен болгонума кубанып жатам. Увидеть семью. Да супер. Үйүңүзгө канчадан бери келе келеңиз? Бир жылга чукул 10 айдай го дейм. Астанада 5 айында гранд финал болуп, ошондон бери машыгууларда жүрөм. Соревнования. Эти 6 дней, которые я был здесь, но я в основном в зале все провел все время. Учурда кайсы жерлерде жашап жана кайда машыгып жатасың? У меня 3
3 места, где я, то есть тренировочные сборы проходят. Мен машыгуулар менен Италия, Германия жана Австрияда болуп жатам. Көп убактым Германияда өтүүдө. Ал жакта менин атыман чыккан клубум бар. Там клуб, за который выступаю в Германии. И в Италияда эң мыкты база бар. Ал олимпиадалык борбор болгондуктан спортчулар көп. Ал жакта машыгуу абдан жагат. зал, то есть и вокруг одни спортсмены, то есть это олимпийский центр Италии, то есть и очень приятно там находиться. Клуб бул кандай экендигин түшүндүрө кетесиңби? Клуб это как больше личное дело спортсмена. Клуб бул спортчунун өзүнүн жеке тандоосу десем болот. Ал жакка менеджерлер чакырышат. Анда командада 5 киши жана машыктыруучу болот. Ар бир клубтун өз залы бар. Ал жакка түрдүү спортчулар чакырылат. Лига, Суперлига дүйнөдөгү эң мыкты болуп саналат. Менин клубум мындан 4 жыл мурда лидер болуп, алдыга эч кимди чыгарчу эмес. Андан кийин каражат жагынан бир аз көйгөй жаралып, бир аз өксүп калган болчу. Бирок мен келгенден бери абал турукташты десем болот. И поэтому стали немного ниже, но с моим приходом стало намного лучше. Клубтун аталышы кандай? Грэнзао. Грэнзао. Грэнзао это... Германияда стөл үстүндөгү теннис өнүккөнбү? Анын көрмандары көп болсо керек. Да, ну на каждый матч, неважно, будет это... Ар бир мелдешке биз кайсы жакта ойнобойлу 600дөн 1,5 миңге чейин көрмандар келип катышышат. Бул 9 ай бою жума сайынкы көрүнүш. То есть это еженедельно. Вот так, на протяжении 9 месяцев. Жакында биз сени кайсы мелдештен көрө алабыз? Ближайшее соревнование сейчас будет Чехия. Чехия, анан башонун аягында Болгарияда болмокчу. Мен бул мелдештерди Азия оюндарынын ордуна тандап алдым, себеби Азия оюндарында рейтингтен өтө аз упай берилет. Бул эки турнирде болсо Олимпиадага рейтингтик система боюнча квалификациядан өтүү үчүн көбүрөөк упай топтоого болот. На этих 2 турниров можно достаточно рейтинга взять, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду. 17 жылдан бери стөл тенниси боюнча машыгып келесиң. Демек сен алгачкы жолу тордомо алакты колуңа 4 жашыңда алган экенсиң да. Да, совершенно верно. То есть, ну, как бы отец тогда... Ооба, ал убакта атам машыктыруучу болгондуктан мени залга бирге ээрчитип алар эле. Мен бул оюнду эч качан ойнобойм деп ойлочумун. Анан бир жолу колума топту алып, биринчи машыгууда эле ойноп кеттим. Чоң группа мени өздөрүнө кошуп алышып, ошолор менен ойноп жүрдүм. Атам менин бул багытта шыгым бар экенин көргөндөн кийин таңкы саат 6-дан баштап мени машыктыра баштады. Бизде үйдө бул оюн жазылган видео кассеталар бар болчу. Андан биз кытайлыктар, немистер кандай ойногонун көрчүбүз. Мен тенниске суктанып көп машыкчумун. Мен жакшы ойноп калганда атам Казакстандын биринчилигине команданы алып чыга баштады. Биз дайыма финалда Алматынын командасына каршы чыкчу элек. Азыр кичүү иним дагы теннисти тандап, эми биздин үй-бүлөдө бул спортто 4-өбүз болуп калдык. Мелдештерде командалардын аттарын аташканда бизди тамашалап Герасименко көбөйтүү 4 деп коюшат. Теннис менен кесипкөй алектенип, ага бүтүндөй өмүрүңдү арноону качан чечтиң Я эле? это понял только тогда, когда первый раз уехал в Австрию, потому что я в Казахстане играл, то есть... Мен муну биринчи жолу Австрияга барганымда даана түшүнгөм. Казакстанда ойногонумда 12 жашымда спорт чебери болуп, 15 жашымда болсо Казакстандын биринчилигин жеңип алганымда спорттогу ийгиликтерим ушуну менен чектелет го деп ойлогон болчумун. Анткени биздин өлкөдө муну менен кесипкөй алектенсең дагы акча табуу мүмкүн эмес. Мало что можно заработать денег или что-то как-то профессионально заниматься. И потом уехал. Ал эми Австрияга барганымда ал жакта күнүгө 6-8 саат бою машыккандарын көрүп, каалоом 2 эсеге өскөн десем болот. Спортчулар менен сүйлөшүп, алар канча акча табышаарын укканымда, сүйүктүү ишим менен алектенип, ошол эле учурда жакшы акча табуу мүмкүн экендигин түшүндүм. Сколько туда. Вот, и понял, что совершенно возможно, то есть и заниматься любимым делом и заработать большие деньги. Чоң теннисте утуштар дагы чоң болот. Стөл үстүндөгү теннисте бул жаатта кырдаал кандай? Ну, стандартно как бы такой идет. Утуштар орточо 40 миңден 80-120 миң долларга чейин болот. Бул акча биринчи, экинчи жана үчүнчү орундар үчүн бөлүнөт. И эти деньги распределяют на эти места. Мындай мелдештер көппү? Ну, заявляет федерация. Катталуу жагы федерациянын мойнунда. Мындай турнирлер өтө көп, 20га жакын болсо керек. Не знаю, даже 20 точно есть. Теннисчилер күнүгө 10 саатка чейин машыга алышат дешет. Ушул чынбы? Конечно, это само собой. То есть если есть желание, если есть... Албетте, сенин жеке каалооң болсо жана сени машыктыра турган киши макул десе, буга эч кандай чектөө жок.
барьеров, чтобы тебя останавливали. Окуу менен спорттун ортосунда тандоо кылууга туура келди да. Я когда в 5 классе учился, я себе представил, то есть я уже на тот момент хорошо играл, неплохо, то есть на казахстанском. Мен 5 класста окуп жатканымда казакстандык деңгээлде жакшы ойной баштагам. Ошондо мен мектепке барып, китеп окушум керекпи же чет өлкөлөрдү кыдырып, ал жактан көптөгөн досторду тапкан дуруспу тандоо керек болгон. Мен албетте дүйнө кыдырып өзүмдү көрсөтүү үчүн теннисти тандадым. Много разных стран увижу, и я, конечно, выбрал настольный теннис, чтобы по всему миру поездить, показать себя. Федерация жана мамлекет колдоо көрсөтүп турабы? То есть, как Национальный олимпийский комитет. Мага улуттук олимпиада комитети демөөрчүлүк кылат. Ал жактан менин башка өлкөлөргө учкандарым, машыгууларым жана тамак ашым каржыланат. Бир дагы өлкөдө мындай жок. Мен бул Германия же Кытай мамлекеттери же болбосо башкаларга салыштырмалуу мага эң мыкты шарттар түзүлгөн. Там несколько стран, такие как Китай, Германия. Ошол учурда сага башка мамлекеттердин өкүлдөрү алардын жарандыгын алуу менен ошол өлкөнүн атынан чыгууну сунушташкандары маалым. Нидерланды, Россия, Австрия. Я постоянно как-то... Нидерланды, Орусия, Австрия мамлекеттеринен сунуштар түшкөн. Бирок мен үчүн мамлекетиңди алмаштыруу эң жаман нерсе. Анткени мамлекет сени ар тараптан колдоп жатса, сен ага чыккынчылык кылгандай болосуң. Ошондуктан мен аларга сунуштары үчүн рахмат айтып, Казакстанды башка мамлекетке алмаштырбасымды билдирдим. Спасибо большое, конечно, за предложение, но, пожалуй, я откажусь, и лучше я буду участвовать за Казахстан. Сен бир канча убакыт Кытайда жашап келгениңди билебиз. Алар дагы спорт жагынан мыкты экендиги маалым. Год жил там. Самое интересное, что ты встаешь в 5 утра. Мен ал жакта 1 жыл жашап келдим. Ал жакта таңкы саат 5те туруп тамактанасың дагы күн сайын 7-8 саат бою машыгасың. Биринчиден ал жакта оюн өтө чоң ылдамдыкта өтөт экен. Башкача айтканда топтун айлануусу өтө тез. Мындай деңгээлде ойноп машыкканда мелдештерде жеңил болот экен. Каршылашың сага ыргыткан ар бир топ сонун бир белектей туюлуп калат экен. Тебе играют как подарок. Удобно все, то есть. После этого ты жил в Австрии. Андан кийин сен Австрияда дагы жашадың. Европалык стиль биздикинен канчалык айырмаланат экен? От азиатского и в частности китайского. Я не знаю как, но как-то так получилось. Это очень хорошо, что я был год в Китае, то есть и потом уехал в Европу. В Китае. Мен Кытайда 1 жыл болуп, андан кийин Европага кеттим. Кытайда мен өтө көп машыгууларга көнүп, муну өнөкөткө айландырдым. Европада болсо көбүнчө сенин өнөрүңдү өркүндөтүп машыктырышат экен. Кытайда болсо мен өз техника менен физикалык абалымды жакшыртууга жетишкем. Ты лучше умеешь. А в Китае, то есть я и технику поправил, и все, что касается там физической. Казакстандагы стөл үстүндөгү теннистин абалы кандай? Когда я начинал, и когда я, то есть, уже начал выигрывать чемпионаты Казахстана, был ниже среднего. Мен бул спортко жаңыдан келип, өлкө чемпиону болгонго чейин деңгээл ортодон төмөн болчу. Спортсмены стали появляться больше, то есть хороших, которые уже могут пахать, которые могут тренироваться, которые... Азыр болсо каржылоо жагы жакшырып, спортчулардын саны дагы көбөйдү. Азыркы күндө бизде атайын залдар каралууда. Также по соревнованиям играть за клуб. То есть это все возможно становится. И сейчас начинают строить залы у нас. Федерация биздин курамага чет өлкөлүк теннисчилерди тартууга аракет кылган эле. Сөз кытайлыктар тууралуу болуп жатат. Аларда бир орун үчүн атандаштык өтө жогору болсо, бизде тескерисинче спортчулар жетишсиз. Аларды тартуу эмнеге ишке ашпай калды? Во-первых, потому что китайцы требуют. Биринчиден, кытайлыктар абдан жогорку шарттарды, жогорку айлык маянаны талап кылышат. Алардын талаптары бизге дал келбей, ошон үчүн макулдаша албай калышты. Не смогли договориться о зарплате. Азыркы күндө Казакстанда сенин каршылаш шеригиң жокпу? В Казахстане, для моего уровня, чтобы расти. Менин деңгээлиме дал келген спортчулар азырынча жок, бирок шерик болуп берген 3-4 киши бар. Есть 3 человека, 4. Негизи улуттук курама команда машыгууларга көп чогулабы, деги эле кураманын түзүмү кандай? Да, они почти Ооба, спортчулар ар бир ай сайын машыгууларга чогулуп турушат. Кайсы бири Астанада жашаса, башкасы Карагандада жана экөө Алматыда турушат. Аларды бирге машыктыруу үчүн чогултуп турушат. Курамада 4 жигит жана 4 кыз бар. Мындан тышкары жакшы ойногон ардегер спортчуларды дагы алышат. И еще, то есть, наших ветеранов берут, которые хорошо играют. Сенин жашооңдо атаң кандай роль ойногон? Все результаты, которые есть, все, что каков я есть, это все его заслуги.
Менин жетишкендиктеримдин баардыгы атамдын эмгеги. Бизде зал жок учурда атам биз бирөөнүн үйүндө же болбосо мектепке машыгуу үчүн кийишлер менен сүйлөшүп макулдашчу. Таңкы саат 5-те турар элек. Таң заардан улуу агам экөөбүздү ойготуп машыгууларды баштайт элек. Саат 5-тен 7:30 чейин машыгып алып мектепке жөнөчүбүз. Андан кийин саат 3-төн кечки 10-го чейин кайра машыгууларды улантчыбыз. Бул үчүн мен атама абдан ыраазымын. Сразу в зал до 10 вечера. Потом я благодарен ему очень сильно. Спасибо за интервью. Маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Көрсөтүүнү мындан ары машыктыруучу Кирилл Уваров триатлондо чемпиондорду кантип тарбиялоо керектиги тууралуу айтып берет. Жамбашты өйдө көтөрүп, бутуңду жогору көтөрүп. Пиковые упражнения научат, во-первых, ставить технику. Чуркоо көнүгүүлөрү биринчи кезекте чуркоо ыкмасын жакшыртат. Бул өтө маанилүү, анткени жакшы ыкманы тандап алсаң, көпкө чейин чуркай аласың. Триатлондо бул абдан маанилүү, себеби чуркоо бул жыйынтыктоочу этап болуп саналат. Триатлон бул эң чыдамкай адамдардын спорту. Спортчулар алгач сууда сүзүп, андан кийин шайтан арабаны тээп жана акырында финишке чуркап барышат. Мындай сыноолорго туруштук берүү үчүн адам укмуштуудай күч жана чыдамкайлыкка ээ болушу керек. Тренировки построены разные, то есть беговые, есть футбол. Машыгуулар ар түрдүү өтөт. Чуркап, футбол ойноп, жаратылыш койнунда сейилдеп сууда сүзөбүз. Негизи бул спортко 5 жаштан тартып келсе болот. Болгону машыгуулар акырындык менен башталат. Алгачалар туура басканды үйрөнүшөт, себеби баардыгы баскандан башталат. Всё. Сначала они учатся правильно ходить, то есть все начинается с ходьбы. Каждый спорт. Ар бир эле спорт өзүнчө кооптуу. Мисалы, сууда сүзүү менен чуркоону жана велоспорту ала турган болсок, бул жерде бир эле учурда 3 спорт түрү камтылган. Андыктан машыгуулар ар түрдүү өтөт. Кечке эле сууда сүзүү менен машыга берсең, тажатма болуп кетет. Ал эми машыгуулар улам алмашып турса, жеңилирээк дагы болот. 90-жылдарда эле триатлон дүйнөдөгү эң популярдуу спорт түрлөрүнүн ондугуна кирчү. Акыркы жылдары бул спортко кызыгуу солгундай баштагандай болгону менен айрымын долбоору болгондон бери баары башка нукка өзгөрдү. Долбоордун аркасы менен жаш балдар бул спортко кызыга башташты. Көпчүлүк үчүн казакстандык Дмитрий Гак кумир болуп эсептелет. Дүйнө кубогунун баскычтарынын жеңүүчүсү, Казакстандагы эң атактуу триатлет десек дагы болот. Даниэль ар бир серпиген сайын алдыга тартылгын. Көп серпилүүгө эмес, узундук аракет жаса. Тартылгының. В основном мы оттачиваем технику кроль. То, что в основном плавается вольным стилем. Биз негизинен кроль ыкмасын такшалтабыз. Көпчүлүгү эркин стилде, башкача айтканда каалаган стилде сүзүшөт. Бирок кроль эң ылдам сүзүү ыкмасы болуп саналат. Бул жакта сүзүү техникасы коюлат. Мында чыдамкайлык менен ылдамдык жөнгө салынат. Триатлон ачык сууда жүргүзүлгөндүктөн балдар дагы ачык сууда сүзүүнү үйрөнүшү керек. Андыктан бассейнде негизинен техника, ылдамдык жана чыдамкайлык менен негизги элементтер гана жөнгө салынат. Скоростной режим, выносливость и уже непосредственно какие-то базовые элементы. Кол тарапка сүзбөйбүз, башка жакындатуу керек. Кайра эле минтип сүзүп жатасың. Борборго алып келүү керек. Бул жерде серпинди жасайбыз. Триатлон арзан спорт түрүнө кирбейт. Сууда сүзүү үчүн атайын көз айнек, топу жана гидрокостюм керек. Чуркоо үчүн сапаттуу бут кийим менен атайын сырт кийим дагы зарыл. Ал эми шайтан араба тебүү үчүн туулга сырт кийим жана атайын бут кийим менен көз айнектин болуусу шарт. Бизде шайтан араба тебүүнү үйрөткөн техникалык машыгуулар дагы өтөт. Мында туура отуруу, колду рулда туура кармоо дагы маанилүү. Ошондой эле тепкирге дагы бутту туура коюу керек. Көпчүлүк шаарларда триатлон азырынча демөөрчүлөрдүн каражаттарынын аркасы менен гана өнүгүүдө. Бирок ошол эле учурда мына бул Алматыдагы арена сыяктуу спорттук базалар дагы пайда болууда. Мында жаш балдар чын дили менен келип машыгышат. Көрсөтүүнү адаттагыдай эле жумалык видео бөлүмү жыйынтыктайт. Бүгүн биз сиздерге Дейн Джексон менен биргеликте кайыкта тоо суусунан төмөн түшүүнү сунуштайбыз. Бир учурда анын кайыгы саатына 58 чакырым ылдамдыкка жетмекчи.